Уважаемые зрители. Туғандар, бұл жаққа айдап кіріп атабыз. Bir четте маалыматты қайталап қояйын. Бұлар 25 баш Қант шаарында вакцинацияларын толық алған. Бұлардың басы 150 мыңнан 180 мыңға чейін деп қойды. Бары боз 6 айдан 8,5 айға чейін. Жақын күндері бүт бары жақын айларда туыт туғандар. Бүт бары бірінші туыт болады. Россиядан, Башкириядан, асыл тұқым чарбасынан келген бұлар. Оппа, машалла. Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздер менен кайрадан күнжелеси каналы сандан сапатка. Бул чыгарышта биз сиздерге 26 баш биринчи нетел боз, мындайча айтканда эртең туурса биринчи сүт лактациясын бере турган. Оппа, машалла. Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздер менен кайрадан күнжелеси каналы сандан сапатка. Бул чыгарышта биз сиздерге 26 баш биринчи нетел боз, мындайча айтканда эртең туурса биринчи сүт лактациясын бере турган эме туугандар бере турган уйларды биз сиздерге көрсөтүп беребиз. Анда эмесе назар салып карап туруңуздар. Мына ушул сиздер көргөн өтө келишкен уйлар, кунажындар учурда Қант шаарына келди. Мына ушул зонада. Анда эмесе сиздер кызыксаңыздар, аягына чейин көрүп туруңуздар. Мен азыр бир четтен айланып туруп, мына ушул уйларды сиздерге көрсөтүп берем. Булар Россия Федерациясынын Башкириядан келди. Туугандар асыл тукум чарбасынан галштизированный черно-пестрая кунажындар. Бүт бары биринчи туут болот буйруса. Булардын бооздугу 6 айдан 8,5 айга чейин экен. Мыналар өтө жакын убактарда туйт экен. 8,5 айга чейинби? Ооба. 6 айдан 8,5 айга чейин экен. Булар 26 баш. Анда эмесе сиздер сүт багытында иштейм десеңиздер, мына ушул кунажындарды көрүп туруңуздар. Желиндерине, көрүнүшүнө бир четтен карап коюңуздар. 26 баш. Анан мен булардын бааларын айтам сиздерге акырындык менен. 150ден 180 миң сомго чейин экен туугандар. Оптом аласыздарбы, бирден аласыздарбы? Дал ушундай кунажындар. Кандай экени сиздерге да көрүнүп турат. Мындай сөздүн кыскасы, мен сүт багытында иштеймин. Мага только сүт бере турган кунажындар керек. Ошондой порода, ошондой направление керек дегендерге эң каймактары келди. Азыр биз жем салып туруп, артынан бүт желини көрсөтөбүз. Анткени сүт багытында иштегендерге желинини көрсөтүү өтө абзел. Мына жакындай тууй турган кунажын. Бул уйлардын желиндерине бир аз карап коюңуздар. Мына артынан желиндери бүт көрүнүп турат. Дээрлик 100% бооз десек де болот. Мына жакында тууй тургандары. Дээрлик мына ушул кунажындар, жалпы башы 26 баш. Туугандар, бул жакка айдап кирип атабыз. Бир четте маалыматты кайталап коеюн. Булар 25 баш Қант шаарында вакцинацияларын толук алган. Булардын баасы 150 мыңнан 180 мыңга чейин деп койду. Бары боз 6 айдан 8,5 айга чейин. Жакын күндөрү бүт бары жакын айларда туйт туугандар. Бүт бары биринчи туут болот. Россиядан, Башкириядан, асыл тукум чарбасынан келген булар. Чындап сүт багытында иштейм дегендерге, сүт багытында уй керек болсо, ушуларды көрүңүздөр. Мына жакында туйт көрдүңүздөр. Булар галштизированная черно-пестрая кунажындар туугандар. Булар сүткө дагы таза болбой калганда этке дагы жарай турган направленияда. Бирок сүт боюнча мыкты порода десек болот. Мына көрдүңүздөр, жакында ушулар туйт. 25 баш. Мындайлар көрдүңүздөрбү? Мына не деген кунажын, карап коюңуздар. Ушундайларды алып багыңыздар.
Дареги Кант шаары туғандар. Мына карантинный зонада тұрат ушул жерде туғандар. Ушул жерге келип түшкөн. Бир жума болгон келгенине. Келип өздөрүнө келип, азыр жем чөбүнү жеп, бүт барын ден соолугу жакшы, көрүп турасыздар. Көздөрү таза, мүйүзү жок. Мына бирөөсүндө мындай жарт экен, калган бүт бар. Мындайча айтканда 99% токол десек болот туғандар. Токол. Аралап дагы бир рет көрсөтүп коеюн. Токол. Бул жер карантинный зона. Бул жерге келгенде жанагы бруцеллезго канын алып текшерет. Анан жанагы шарпка да 1-2 ооруга оспа деп коёт. Кандай 2-3 оору бар, ошолорго вакцинацияны сайып коёт туганда. Оорубаш үчүн, ооруса дагы айыгып кетип башкаларга жугузбаш үчүн. Ооруган мал дароо билинет, ичи тартылып, уй ооруганда биринчи ичи тартылат, башын жерге салат, жакшы жебейт, оозунан шилекей агат, көздөрү мындай назик болуп көрүп калат. Бүт баарыны көрүп турасыздар. Эми ден соолугу 100% дебейли, 99% жакшы десек болот.